Ассаламу алейкум агайын туугандар. Мен азыр Дүйшөн Керимов агайыбыздын бейитине келдим. Ошо Куран окуп коюу максатында. Өлгөндөр баркталмайынча тирүүлөр даңкталбайт дейт. Же болбосо арбак ыраазы болмойын тирүү жарыбайт дейт туугандар. Ошол агайды эскерип, Куран окуп коюйн деп ушака байма бай келгенге аракет кылам. Бул жерде ата бейит. Кайран агай ушул ата бейитке келгенди жакшы көрчү эле. Төмөндө Сүймөн Кулчокморовдун айылы, андан ары Бишкек шаары. Ушул тоолорго, ушул жерлерге абдан көп келет элек. Чоң таш деп ушул жерди жакшы көрчү эле. Ушул жерде жаштыгы, өзүнүн таанышууларын, көп окуяларын айтып берчү эле Кайран агай. Анан өзү Кайран кайдан билсин ушул жерге жатып каларын. Ошол Куран окуп эскергенден башка ар калышы жок экен. Болгон кызматыбыз ошол эле туугандар. Агайдын өткөнүнө билинбей 8 ай өткөн экен. Ушул 8 айдан бери менин эсте жок. Бир да күнүм ушул эстебей калган учурум боло электе, дайыма эстейм. Эскерип турабыз. Агайды тааныгандар, билгендер болсо дайыма эскерип, анын кылык жоруктарын, сөздөрүн эстеп турабыз. Анын элге айтпай турган, айта турган өзүнүн кылык жоруктары бар эле, өзгөчө инсан эле. Тилекке каршы ошондой инсаныбыздан айрылып калдык. Ал киши эми гана өзүнүн ордун таап келатканда чынында туугандар. Ошол өзүнүн жашоо шартына, турмуш тиричилигине байланыштуу мындай турмуш менен алышып, алектенип жүрдү. Колунан келишинче кызмат кылып жүрдү журналистика тармагында, адабиятка. Анан кийинчерээк мына акыркы 3 жыл аралыгында дейбизби, ушул YouTube каналга чыгып, эл журтка кененирээк таанылып калды эле. Мен дайыма айтам, агай эгер жаш болгондо азыркы мен деген журналисттер же блогерлердин ордун карандатпай басмак да. Анан өзүнүн жашынын өтүп калганына байланыштуу эле ушул кабинетте отуруп сүйлөп калды эле. Мындай телефонду ушинтип коюп берип койчу элек, анан өзүнүн билген көргөндөрүн ошо эл журтка айтып, анан ачууну да таамай, чындыкты аябай мындай чыркырата айтчу эле да. Өзү дагы ошо адилеттүүлүктү, чындыкты жакшы көргөн киши эле. Кайран киши 70 жашка толбой эле кете берди. Өзүнөн улуу аксакалдарды көргөндө орозалы мен деле ушинтип жашасам болот турбайбы? Дагы 15-20 жыл ушинтип кычырап жашап элге кызмат кылсам болот экен го деп аябай таасирленип калчу эле да. Ошол акыркы күндөрү Металип Мамытов менен жолугуп калдык. Ошо кыргыз эл баатыры. Ошо кишини көрүп дагы карачы, бүкүрөбөй түп-түз басат, 85 жашка чыкса дагы деле мына кызмат кылып иштеп жүрөт. Мен деле мына 70ке араң чукулдадым, дагы 15 жыл ушинтип жүрсөм болот экен го деп өзүн аябай боюн түзөп калчу эле да. Ошол эми туугандар. Агайга Куран окуп коюңуздар. Кылган жакшылыгыбыз, кызматыбыз ошол. Азыр Олжобой Шакир деген жакшы көргөн калемдеш иниси бар эле. Эртең менен ошо киши менен байланышып бир эскерүү кылалы агай деп айтсам макул болду. Ушул Аламүйдүн Капчыгай жактан жолукмай болдук. Мен азыр ошол жака сапар тартам. Анан агайдын эскерүүлөрдү ошол жактан көрсөңүз болот. Саламатта туруңуздар агайындар. Агайдын арбагы ыраазы болсун.